Элдик медицинага оюм түз, бул деген динде келген, тамыр кармап дарылаган. Миңден бири ошондой болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошондой болуп калды, жана биз деле немеден көрүп атабыз, бир аял айтып атат, мен отравление болуп ушинтип калдым деп. Замир өзү деле айтат го, биз Алланын ортосунда биз себепчибиз деп. Ошо себепчи эле болуп атат, биз Замирди эч убакта күнөөлөй албайбыз. Анткени өзү эркибиз менен келип атабыз да. 2 айдан бeri дарысын ичип атам. Эмне болуп келдиңиз эле? Артрит, артроз, бутум. Бирок мен Замирдин өзүнө көрүнө элекмин. Шүгүр басып калдым азыр, рахмат. Жакшы болуп кеттиңиз. Акылаева Батима. Врачтарга деле ишенем, анан элдик дарыгерлерге өзгөчө ишенем. Замирдин иши илгери болсун, ден соолугу чың болсун, айланайын. Ушинтип карачы могу эчтеги кишилерди, адамдарды. Канча очередь, толтура очередь болуп турат. Өзгөчө кыргыздар бири-бирибизди көрө албайбыз. Замир өсө берсин, ден соолугу чың болсун, иши мындан ары да илгерилей берсин. Өзү аман эсен болсун, бала бакырасы менен, үй бүлөсү менен. Дагы далай кишинин айыктырып, соогуна калсын. Биз ошо ишенген үчүн келип атабыз да ошол жерге. Жакшы көзүмдө жылыш бар, доктурга барып көрүнүп келип атырым. 10% деле кечеде 20% көрүп калыптыр дейт. Күндөн күнгө өзүм ошо неменин дарысын алып ичип атам да. Өткөндө келип мен бир дары алып кеткем, ошол дарысы жагып калды да. Немеме, ден соолукка. Менин давлением бар болчу. Анан кийин жүрөгүм ооручу да. Анан көзүмө дагы неме дары алып кеткем. Ошол неме жакшы болуп калды, ошон үчүн анан бул Замирдин өзүнө көрүнсөмбү деп келгем да. Замирди дагы элдердин немесинен угуп келди, мен шифа алгандар болду. Мен ийним грыжа менен келген эле, азыр жакшы. Эчтеке жардам берген жок. Аны ушул жерден дарысын ичкенден кийин эле сонун болуп басып калдым. Ошо Кудайга шүгүр, ыраазымын, рахмат.